улуттар бар, Москвага иштегенди келсе, биздин кыргыздар Москвага жашаганы келет да. Жашаган эле келет Москвага, сотка алат, башка алат. Үйүнө барсаң, үйү чоң атасынан калган үй. Калар чычкан жанагыда калар деген чычкан чоңу. Ошолор ичинен кирип чуркап жүргөн болот. Көтөргөнү сотка iPhone. Ал үйдүн жарым баасы. Бай менен кембагалдын айырмасы кийген кийиминде, көрбөгөндүн көргөнү курусун дейт. Ошон үчүн тапканга телефон көтөрүп, жаңы кийим кийип алып, антип бияктагы орусту таң калтыра албайсың. Алсаңа таң калбайт деле. Баягы элесиң сен. Анан сени бир акылды ойлобойт ошону менен. Телефон кымбатыраак көтөрүп алсаң эле, сен акылды ойлобой турматтуу бир тууганым. Тояп барып, эч ким таң калтыра албайсың сен. Дайым эле жөө жүргөн эшек менен жүргөн бир күн эле 4 башта менде самолет болушта самолет менен ЗАГСка чыгышат анчамын, жанагы кукурузный менен. Ошо менен ЗАГСка чыгып койсоң, сен элдин бардыгы Билл Гейтстин кызын алып тур деп ойлобойт, баягы эле ойдон каласың. Эч ким таң калтыра албайсың сен. Ошон үчүн кел, динибиз менен жашай. Сен де өлесиң. Дурус, бүгүн кызметте жүргөн чыгарсың. Кызмет иштеп атырмын деп намазыңнан айрылып калма, мешитиңден айрылып калма, Кураныңнан айрылып калма. Өлüm hakikaten ертең өлüm келет. Өлümнен качып кутула алмайсың. Намаз окусаң да өлесиң, окумасаң да өлесиң, мешитке келсең де өлесиң, келмесең де өлесиң. Сен эми мешитке келмей калды, намаз окумай калды деп туруп, сени күтөтүн эч ким жок. Кабырга каласак да киремиз, каламасак да киремиз. Ол кабыр сондай бир жер. Онда жалгыз жатамыз. 40 жыл, 60 жыл бирге bir жастықта қойған қатынымыз да, шоколад кәмпетпен баққан баламыз да бізбен жата алмайды, кіре алмайды. Оның іші мұздай болады. Оған теплый пол кіргізе алмаймыз. Оған жарық кіргізе алмаймыз. Оның есігі жоқ, оның тесігі жоқ. Ол қабір. Қараң, Аллаға қарсы болма.